Илим Карыпбеков Анжеликанын коросуна таш ыргытты. Илим Карыпбеков өзүнүн Instagram баракчасына Анжелика жөнүндө пост калтырды. Жигиттер, башка планетага барбай эле койгула. Анжелика ал жактан сүйгөнүн кантип тапканын билбейм. Жакшы эркектер болсо болгондур, бирок ал жакта мындан башка жакшыраак. Аял кишиден эч ким көрүнбөйт. Анжеликаны туурайбыз деп анга кирип кетпейли. Жерден эле движение кылалы, деп жазган. Маалымат булагы аргумент чекиткейжи. Айзада Жемгырчиева жакында той деди. Ырчы билдирүүсү боюнча айтып берди. Ырчы, теле алып баруучу Айзада Жемгырчиева жакында той деп даярдык көрүп жатканын күйөрмандарына билдирген. Көпчүлүк Айзада айым бойдокчулук менен коштошуп жатабы деген суроолорун айтышкан. Күйөрмандардан соболуна жооп издеп, Айзада айымга байланыштык. Тойго даярданып, бутум-бутума тийбей чуркап жүрөм. Менин тоюм эмес, ата-энемдин 60 жашын белгилейбиз. Ата-энемдин юбилейи 17 декабрга белгиленген. Той Таласта болот, дейт ал. Маалымат булагы Супер Чекит KG. Гүлшайыр Садыбакасова жана кызы Ырчы сайкал туулган күндөрүн белгилеп жатышат. Кыргыз Республикасынын эл артисти, Кыз Брак тобунун негиздөөчүсү Гүлшайыр Садыбакасова жана кызы Ырчы Сайкал Садыбакасова бүгүн 10 декабрь туулган күндөрүн белгилеп жатышат. Ырчы Сайкал Садыбакасова социалдык баракчасына бүгүнкү апасынын туулган күнүнө карата куттуктоосун калтырды. Алтыным апа, туулган күнүңүз менен куттуктаймын. Өмүрүңүз узун болсун, бекем ден соолук каалаймын. Иним экөөбүздүн маңдайыбызга бар болуңуз. Биз сизди жакшы көрөбүз. Өзүңүздүн туулган күнүңүз күнү 10 декабрда мени да жарык дүйнөгө алып келип, бактылуу балалык жана ар дайым жанымда баска зоом болуп, мага жакшы жашоо тартуулаганыңыз үчүн чоң рахмат. Сиздин кызыңыз болгонум үчүн Аллахка чексиз шүгүр кыламын. Малайзиядан туулган күндү мыкты тотсуңуз жана белек ала келгенди унутпаңыз, деп куттуктоосун жазды. Маалымат булагы Барометр Чекит KG. Самара Каримова кайсыл жигиттен качып жүрөт? Акыркы учурда социалдык тармактарда Самара Каримова тууралуу ушактар күчөп кетти. Алардын сөздөрү боюнча Ырчы айымдын артынан бир жаш жигит чуркап жүрөт эмиш. Анан Самаранын жанында дайыма күйөөсү жүргөн үчүн ал жигит анын жанына келе албай жатат. Балким Самара ал жигиттен качып жүргөн окшойт. Бул ушакчымы же калпы аны эч ким билбейт. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Айсулуу Тыныбекова өзгөчө видеосун бөлүштү. Азия оюндарынын 3 жолку чемпиону балбан кыз Айсулуу Тыныбекова өзүнүн социалдык баракчасына жаңы видеосун бөлүштү. Жашоо тоскоолдуктар жана кыйынчылыктарга, өйдө төмөн жагдайларга карабай керемет жана сонун. Ушундай учурларда өз жашооңду бактылуу көз ирмемдерин эки эсе сезип, баалап жана шүгүр айтасың. Өмүрүң, ден соолугуң, ата-энең, жакын адамдарың жана артыңда сүрөгөн элиңдин сүйүүсү менен камкордук үчүн жаратканга шүгүр келтиресиң, деп жазды балбан кыз. Эскерте кетсек, ушул жылдын сентябрь айында Кыргыздын балбан кызы Айсулуу Тыныбекова мыктылардын дүйнөлүк рейтингинде 1-орунга чыккан. Маалымат булагы Заман Чекит KG.
Рыскелди Момбеков Жогорку Кеңештин депутаты, КСТП фракциясы. Сооронбай Жээнбековдун энеси Асылбек Жээнбековдун аты аталып жаткандан кийин аларды дагы күбө катары чакырып коюшса болмок. УКМК Жарандык Автандил Жарабековду социалдык тармактагы посту үчүн 2 айга камакка алды. Бул бийликке катуу сын айткан жарандык активисттерге эскертүүбү. Бул сөз эркиндигине болгон чабуул. Коркутуу эмес, кол салуу. Маселен, коркутуу бул эскертүү. Эскертүү берүү, а бирок эч кандай эскертүүсүз камакка алуу бул кол салуу болуп саналат. Автандил Жарабеков Facebook социалдык тармагындагы Беспредел KG баракчасына гана администратор кылат. Демек, бул баракча массалык маалымат каражаттарына кирбейт. Ошентсе да социалдык тармакта 100 миңге жакын катталуучусу бар. Мына ошол катталуучулардын бири менмин. Эл катары мен дагы Беспредел KG баракчасына чыккан маалыматтарды окуп, анча-мынча керектүү маалыматтарды алып колдончумун. Демек, УКМК менин эле эмес, 100 миңге жакын катталуучунун маалыматка болгон укугун чектеп жатат. Экинчиден, Автандил Жарабековду камакка алуудан мурда баракчага чыккан макалада кандайдыр бир улут же аймак аралык кастыкты козотууга чакырган тексти ириде. Филологиялык лингвистикалык экспертиза жүргүзүү менен анын жыйынтыгынын негизинде гана кылмыш иши жүрмөк. Андай болгон жок да. Булар эч кандай экспертизанын корутундусу жок эле кылмыш ишин козгоп, 2 айга камакка алышты. Бул аша чапкандык эмне? Бул деген башаламандык, сөз эркиндигине кол салгандык. Үчүнчүдөн туура айтасың. Булар Автандил Жарабековду камакка алуу менен бийликке катуу сын айтып, эртеңки күнү митингге чыга турчу жарандык активисттерге эскертүү берип коюшту. Мунун баары эгер силер дагы ушундай ээн баштыкка барсаңар же калсаңар, колуңарга кишен салына турганын унутпагыла деген эле кепти. Мен эмнеге күйүп жатам? Анткени мындай нерселер менин да башымдан өткөн. Сөзүм куруу болбосун. 2010-жылдын 17 мартында Борбор калаада оппозициялык маанайдагы чоң масштабтагы курултай өтмөк. Ошол кезде мен Бакиевтердин кландык башкаруу бийлигине каршы башкы редактор болчумун. Ошол кезде да мына ушундай мыйзамсыздыктар болгон. 17 мартта өтө турчу курултай боюнча гезитке макала чыккандан кийин 15 мартта мага карата куугунтук башталган. Гезитибизди ошол эле күнү жаап салышты. Эсиңиздерде болсо, 2010-жылы Евгений Гуреевич аттуу эл аралык мошенник Каңкор Бакиевдин уулу Максим Бакиев менен Кыргызстанга келип, коррупциялык иштерге аралашып, керек болсо мамлекеттик органдарды үстүнөн башкарып турганы массалык маалымат каражаттары жапырт жаза баштаган. Коомдо чоң резонанс жаратып, бийликтин беделине чоң сокку болгон. Бирок бийлик тараптан эч кандай реакция болбой, тескерисинче ошол эле Азаттык, BBC каналдары жабылып, оппозициялык маанайдагы Форум, Ачык саясат, Назар, Алибек гезиттери март айынан тарта өз ишин токтотууга мажбур болгон. Анткени соттун чечими ошондой болгон. Өкүнүчтүүсү бүгүн кудум эле ошол көрүнүш кайталанып жатат. Сапар Исаковдун жактоочусу Нурбек Токтокунов ЖЭБ чуусу боюнча президент Сооронбай Жээнбековду жоопко тартылышы керектигин айтты. Кошуласызбы? Авария эски ЖЭБ болуп жатса, булар жаңы ЖЭБ боюнча кылмыш ишин козгоп жатышат. Мен ушул нерсени эч эле түшүнө албайм, түшүндүрүү да албай койдум. Менимче президент Сооронбай Жээнбековдун жана анын энеси Асылбек Жээнбековдун аты аталып жаткандан кийин аларды дагы күбө катары чакырып коюшса болмок. Бул жерде эч кандай деле коркунуч жок го дейм. Мен эми жогорку кеңештин депутаты катары тергөөнүн ишине кийлигишип, комментарий бере албайм. Кандай болгон күндө да тергөөнүн өзүнүн, турмуштун өзүнүн соту болот. Экөө эки башка, ал эми акыреттеги Алланын соту таптакыр башка. Эгер бүгүн тергөөчүлөр тескери тергесе, эртең эле керт башы менен жооп беришет. Убакыт тараза, деп Ачык саясат гезити жазып чыккан. Маалымат блогу Аргумент Чекит KG.
Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон утуштарга ээ болуңуз.